Көчөдө жөө же унаа айдап баратканда негизги эреже автоунааларга жана башка жөө жүргүнчүлөргө ыңгайсыздык жаратпоо керек. Маданияттуу адам көчөдө таштанды таштабайт, сөмөйүү аркылуу бирөөлөрдү көрсөтпөйт, түкүрбөйт, какырынбайт, балдарга кыйкырбайт, газондорду аралап кетпейт жана жолдун ортосунда туруп алып маек курбайт. Бардык адамдын шашылыш иши бар. Бирок шашып жатам деп жол эрежесин бузуп, жол чырагы жок жерде автоунаа жолдорун кесип чуркап өтүүгө болбойт. Бул өз өмүрүңүздү тобокелге салуу болуп саналат. Айдоочулар өз кезегинде жөө адамдарга тоскоолдук жаратып, андан калса сөгүнүп, башыкча шашып, беделиңизди төгүп алуудан сактаныңыз. Көчөдө досуңуз, тууганыңыз, таанышыңыз жалгыз жүрбөсө, аны токтотуп, убактын алып, аны ыңгайсыздыкка кептебегениңиз жакшы. Эркек киши жанындагы аял затынын оор чемоданын же азык-түлүк баштыгын көтөрүп жүрүүгө жана жардам берүүгө милдеттүү. Бирок бул аялдар көтөргөн сумкага же айымдын кол чатырына кийген плащ же жакетине тиешеси жок. Бардык учурда эреже катары көчөдө эркектер да тамеки чекпеши керек. Унутпаңыз, сиз өзүңүздү коомдук жайларда канчалык этикет эрежелерин ылайык алып жүрсөңүз, ошончолук өзүңүздү маданияттуу, ата-энеден жакшы тарбия алган жана аброюңуз жогору адам катары көрсөтө аласыз. Этикет кимдир бирөөгө жүрүм-турум мыйзамын таңуулабайт, жөн гана сунуштайт. Ал эми сиз маданияттуу болосузбу же жокпу, ал сиздин тандоо.